Фейсбуктагы баракчасында улуттар аралык кастыкты козотуу чагымчыл маанайдагы билдирүү жазган деп шек саналып, Чүйдүн Москва районунун 52 жаштагы жашоочусу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 3-июнунда социалдык түйүндөрдө мониторинг жүргүзүү учурунда милиция кызматкерлери тарабынан Facebook социалдык тармагынын колдонуучусунун улут аралык кастыкты козутуучу чагымчыл мүнөздөгү белгилери бар баракчасын аныкташкан. Соттун чечими менен ал жарандын үйүнө тинтөө жүргүзүлүп, ноутбук жана уюлдук телефон алынган. Учурда шектүү Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жеткирилип, сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатат. Социалдык тармактарда Адилет Балтабай деген ысым менен белгилүү блогер Next TV телеканалынын штаттан тышкаркы кабарчысы Адилет Али Мыктыбек кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Бул тууралуу 1-ма райондук ички иштер бөлүмүнөн маалымдалды. Учурда Адилет Али Мыктыбек убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө жүрүп жатат. Милиция блогер кайсы массалык башаламандыкка байланыштуу кармалгандыгы тууралуу маалымат берген жок. 30-июнда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын 1-сессиясы расмий түрдө жабык деп жарыяланды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83 беренесинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 34 беренесине ылайык 7-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин 1-сессиясын жабык деп жарыялады. Кошумчалай кетсек, эл өкүлдөрү июль айында шайлоочулар менен жеринде жолугушат. Жарым жыл иштеген 7-чакырылыштын депутаттары кайрадан өз ишин сентябрь айында улантат.